Жаңылыктарга ылайык. Бир адам, алдамчы, адамдарды болжомол менен 20 миллион долларга алдап кетип, башка өлкөгө качып кеткен. Ошону кайрадан кармап келишип, Кыргызстандан соттолуп, ошол адам, алдамчы, эркиндикке чыгыптыр. Пробация деген жөнөкөй сөз менен биз айтканда условка деп коет эмеспизби? Демек, адамдарды канча миллион долларга алдап, кайра келип, ошол адам эркиндикке чыкты. Ошол эле учурда кээ бир адамдар 1-2 миң сом мурдап түрмөгө отуруп калган учурлар бар. Мейли, ал эмнеге экенин, кайсы учурларда андай болуп калганын баарыбыз эле түшүнөбүз, билебиз. Азыр кеп ал жөнүндө эмес. Кеп ошол алдамчы жөнүндө. Ошол алдамчы адамдарды бир нече миллион долларга алдап, азыр жазасыз калды. Ал адам ал миллион долларларды мурун бербегенден кийин, качып жүргөндөн кийин, эркиндикке чыккандан кийин эми даана бербейт. Ошол жабырлануучулар эми эч нерсесиз калат. Жок дегенде ал жазасын мурун алгандай болуп турган болчу. Эми ал бошотулгандан кийин жазасыз да калды, акчаны да кайтарган жок. Мыйзамдарды биз өзгөртүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө жана батыраак. Неге дегенде алдамчылар, бул алдамчыдагы артында эч нерсеси жок. Банкта акчасы жок, бунун атында эч бир үй, машина жок. Демек, акчаларды алар кайтара албайт. Демек, ошондуктан биз мыйзамдарды сөзсүз түрдө өзгөртүшүбүз керек. Ушундай алдамчылар жазасыз калып калбаш үчүн аларды иштетебизби же башка бир нерселерди ойлоп табабызбы, аягы акчаны кайтаргандай болуш керек. Антпесек, ошол алдамчы мошенниктердин баардыгы жыргап жүрүшөт. Элдерди алдап, артында эч нерсе жок, соттолгон соттолот дагы, же акчасын бербей, анан эркиндикке чыгып кетишет. Ошондуктан биз мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек, алдамчыларды жыргатпаш үчүн.